Миңөрүк айылында чек ара окуясынан улам 30-дан ашуун үйлөр өрттөлгөн. Ошого карабастан бүгүнкү күндө өлкө башы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен кыш мезгили жакындап суук түшкөнгө чейин үйлөрдү куруп жергиликтүү тургундарды үй менен камсыз кылуу максатында иш кызуу жүрүп жаткан учуру ага ылайык турак жайлардын алгачкы этабы бүткөрүлдү. Айыл ичинде бүгүнкү күндө абал салыштырмалуу туруктуу, бирок кырдаалга байланыштуу үйлөр жабыркап, баш калкалоого жай жок. Жарандар Баткен шаарында, ошондой эле өлкөнүн башка булуң бурчунда убактылуу баш калкалап турушат. Айрым үй ээлери короо жайынан кабар алып, айылына келип турат. Кудайга шүгүр, мына үйүбүздү ham тургузуп атат го. Тургузганы менен бизге мына границаны тосуп бериш керек да. 5 комнаттан 10 комнат үйүм күйдү да эмди. Келмаган элем жаңы. 10 септери ham күйдү. Мына үй майыл толуктап берди. Заманыбыз тынч болсун эмди. Жабыркаган үйлөрдүн курулушу үчүн тендер жарыяланып, бир топ курулуш компаниялар жеңип, үйлөрдү бөлүштүрүп алышкан. Куралдуу кагылышта талкаланып, жашоого жараксыз болуп калган 422 үй урандылары тазаланган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, бузулган үйлөрдүн басымдуу бөлүгү Баткен районунда 322, Лейлек району боюнча жараксыз болгон 101 турак жай тазаланган. Тиешелүү кызмат жаңжал учурунда коопсуз аймактарга эвакуация болгондордун 4000 туруктуу жашап жаткан жайлар келе электигин билдирди. Азыр 4 таны 5 азыр болунду бит. Ондогон курушчулар иштеп жатабыз. Иш жакшы. Үйдүн алгачкы этабы башталды. Бетондорун куюп жатабыз. Техникаларыбыз жетиштүү. Техникаларыбыз азыр бар азыр. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан кыргыз айылдарынан 661 турак жай өрттөлүп, талкаланган. Анын 423-ü жашоого жараксыз болуп калган. 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. Анда сырткары 11 административдик стратегиялык объектилер, 335 мал сарай, 8 мектеп, 2 балдар бакча, 3 фельдшердик акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилер талкаланып өрттөлгөн. Бактыгүл Мирадилова, Куштарбек Абдикаар уулу, Алтын бешик жаңылыктары.